Сиздин балаңыз подростковый возрастка келип сиз так кырпай атабы? Негизи подростковый возраст примерно 12-14 жаштан баштап бир 16-18 жашка чейин өткөйлүк курак да, кыргызчасы айткандачы, өткөйлүк курак өспүрүм болуп турганда. Бул учурда балдар үчүн, ошол өткөйлүк курактагы балдар үчүн авторитет жок болуп калат. Атасы, энеси, мугалим эч кимди көзгөйлөбөй калат. Анткени ал үчүн жанындагы достору эң чоң авторитет болот да. Жанындагы достору, ошолордун арасында кимиси мындай шустрыйраак болсо, кимиси лидер болсо, ошонун аркасынан кетет, ошону угушат. Ошондуктан өзгөчө маани бериш керек. Подростковый возрастка чейин бала менен мамилеңиз жакшы болуш керек. Эң жакшы показатель кайсы? Эгерде көчөдө башка жакта бир жаман нерсе болуп, мисалы, бирок ошону келип биринчи сизге айта ала турган болсо, сизден коркпой, урушуп салат, сабап салат, уруп салат деп сизге коркпой, өзү кылган бир катачылыкты сизге айта алса, анда эң сонун подростковый возрастта дагы анда сиз ошо бала менен мамиле түзүшүңүз оңоюраак болот да. Эми подростковый возрастта балдар өзүнүн эмоциясын өзү билбейт. Денеси чоңоюп атат, керилип атат, кыз балдар аял кишиге айланып баштайт, эркек балдар маяктагы кадык чыга баштайт, мүнү жооноёт, анан уйкусу эле келе берет. Анткени физический изменение болгондо ошо балдар көп уктайт да. Эми бул жакта аларды жакшы түшүнүш керек биринчиден, кабыл алыш керек, анан бизге характерин көрсөтүп баштайт. Мен өзүм чоң киши болгусу келе баштайт, сизге каяша айта баштайт. Ошол учурда ал бала менен мамилеңизди жакшы кылып түздөп, мына меримдүү болгон өтө маанилүү. Нотация окуганын кереги жок. Өзүңүз жөнүндө айтсаңыз болот. Мен подростковый убактан өткөм, ошондо мен мындай нерселерди кылгам. Это нормально. Эгерде сенде кандайдыр бир маселе болсо, түздөн түз мага кел. Айт, коркпо. Мен дайым сен тараптамын. Я за тебя всегда. Я за тебя горой стою. Мен сени аябай жакшы көрөм. Любой маселе болсо мага кел деш керек да. Ошондо ал подростоктун ичинде, мени түшүнгөн адам бар экен деп туруп, анан акырын сизге жакындай баштайт кайра. Баягы кичинекей баладай болупчу. Только ошол учурда гана сиз ута аласыз.